Алла Таала адам атабызга о энени жаратып бергени, жана урпактарына да аял затын тартуулап, ыйгарып, аманат кылып тапшырганы эң биринчи кезекте көңүлдөрүнө түнөк, Раматылык Чубак устаздан ушул кыргыз тил байлыгын үйрөнгөнбүз. Эш караан тутуп эш болот дейт эле. Аял киши эркек адамдын караан тутар эши. Мына кече жакында досубуздун атасы 74 жашта экен. Ошол киши айтып отурат: балам, балдарым, насихат айтыңыз десек, картайган чакта, улгайган чакта, көздүн майы, белдин кубаты кеткен чакта эркек адам аялы жок, кемпири жок, зайыбы жок, кыйналып калат экен балам дейт. Эркек адам биринчи кеткени туура болот экен, кыйналып калат экен, андай азапты, кыйынчылыкты башка салбасын дейт да. Элестетиңиз, ата бабаларыбыздан, улуу муундан биз ушул динге келгенден кийин үй бүлөдөгү туруктуулукту үйрөнсөк, бул өтө чоң сабак болот. Туура убагында акыйкаттын кылы кыйшайып, динге кысым көрсөтүлүп, 70 эмес 100 жылга жакын кордук көрүп башка болду. Бирок ошондой кыйынчылыкта дагы, ошондой жокчулукта дагы, токчулукта, жокчулукта, өйдө ылдыйда дагы оомол төкмөл жашоодо бир кылы кыйшайбастан бул кишилер үй бүлөлүк баалуулукту сактап келди го. 10дон ашык баланы тарбиялап, эрезеге жеткирип, турмушта ордун таап, тарбиялап келди го ажырашпастан. Эми биз динге келип, динди үйрөнүп, сакал коюп эркектер, намазын окуп, аял киши парыз болгон жоолукка кирип туруп, эми биз ажырашып кетсек кандай болот? Бия кандай болот? Эртеңки келечек муунун астында кантип жооп беребиз биз?